Кыргыз-Түрк Манас университетинин синхрондук бөлүмүнүн доценти Аида Гасиева студенттери менен бирге кыргыз тилинин корпусун түзүүгө көптөгөн изилдөөлөрдү жүргүзүп келет. Негизи эле корпустук лингвистика деген эмне? Кыргыз тилинин корпусу, сөздөргө тек ыйгаруу жана башка корпустук лингвистика тууралуу бүгүнкү көрсөтүүбүздө кененирээк айтып беребиз. Илим жаатында келгеним баягы кандидаттык иш, макала жазуу деп анан турмуш өзү алып келет экен. Ушундай нерселерге мен деле өзүм Зарланд университетке баргандагы даадынын стипендиясын утуп алып барганда негизи баягы өзүм котормо кыргызча англисче котормо бөлүмүндө болгондон кийин котормонун сапатын текшерүү деген атайын модельдер бар. Котормо критика перевода депчи. Ошол проект менен баргамда, андан кийин ал жактан аларда Европада мисалы алар китептер менен эмес, корпустар менен иштешет экен да. Ошо бардык булактар корпустарда бар экен. Анан кыргыз корпусун ич баштайлы деп сүйлөшүп калдык. Десек эле анан мен отуруп калдым. Бизде корпус жок деп. Андан кийин ушундай бир аз кыйынчылыктар болду. Анда бизге фундамент керек да. Англисчечи дейт. Кыргызча которулган нерселер барбы англисчеге? Бар дедим, бирок корпустун формасында болгон жок. Десем анан анда кыргыз тилинин корпусун түзөлү. Андан кийин бара ошо максатыбыздын бирөө ошол болчу да. Ошо кыргызча, англисче параллелдик корпус түзүү болчу. Анан ошондон улам ушул идея башталып кетти. Изилдөө болсо эмнеге коомчулукка бирөөгө баягы пенде болгондон кийин да жарыгым тийсин дейсиң, студенттерим көбүрөөк билсин дейсиң, мен билсем менден көбүн билсин дейсиң. Мисалы Кыргыз-Түрк Манас университетинин синхрондук котормо бөлүмдүн магистранттары жана студенттери кыргыз тилинин корпусун энтектөө иштерин аткаруу менен алар макала жазуу процессинде. Бул студент кыздардын ар бири тил боюнча актуалдуу изилдөөлөрдүн үстүндө иш алып барышат. Бүгүнкү күндө студент магистранттардын жардамы менен кыргыз корпусу 1 миллиондон ашык сөздөн жазуу түрүндөгү 84 адабий, эпостор, романдар, повесттер, аңгемелер, жомоктор, поэзия жана прозалык тексттен турат. Кыргыз-Түрк Манас университетинин магистранттары жана студенттери сөздөрдү энтектештирүү же болбосо аларга ээн берүү, tagging деп аталат англисчеден кодоргондо. Алар жалпак тил менен айтканда морфологиялык талдоо жүргүзөбүз ар бир сөзгө. Мисалы адамдардын аттары же болбосо жер суулардын аттары, ошондой эле этиштер жана башка сөздөрдү талдайбыз морфологиялык жактан. Мисалы адамдардын аттарын ата кетсек, Алина деген сөздү талдаш үчүн биз аны proper noun дейбиз. Ал proper noun деген биз жалпы ат жана антропоним бул адамдын аты дегенди билдирет жана male же болбосо female деп. Male бул аялдарга тиешелүү, а male болсо эркектерге тиешелүү. Эгерде ат эркек адамдын аты болсо, анда male деп жазмакпыз. Жана аягында мисалы Алинага десек, аягына датив деп жазабыз. Датив бул барыш жөндөмүнү билдирет. Алинадан болсо, анда эблатив деп жазмакпыз. Ал чыгыш жөндөмүнү билдирет. Жана ошондой эле жалпы этиштерди айта кетсек, мисалы гейибегин деген сөздү талдай кетсек, бул verb деп жазабыз, бул этиш дегенди билдирет. Intransitive verb, транзитивдик эмес этиш, өтмө этиш, жана бул imperative деп айтсак болот. Imperative бул деген буйрук ыңгай дегенди билдирет. Мисалы сен гейибегин, ким гейибегин, сен гейибегин дегенди билдирет. Жана ушул сыңар эле ар бир сөздөрдү карап, аларды энтектеп же болбосо морфологиялык жактан талдап чыктык. Жана азыркы учурда дагы талдап жатабыз. Биз мунун баарын колго жасайбыз, колго ар бир сөздү терип чыгабыз. Жана кыргыз тилинин корпусунда кандай кыйынчылыктарга учурадык? Аны жасап жатканда, мисалы сөздөрдү энтектеп жатканда, алардын
сөздүн маанисин, кээ бир сөздөрдүн маанисин түшүнбөй жаттык да. Мисалы, кээ бир сөздөр архаизмдер болуп атты, аларды биз так түшүнбөй жаттык. Же болбосо диалекттер бар, анын арасында кандайдыр бир түштүк региондо колдонулган, же болбосо түндүк региондо, башка региондордо каралган диалект сөздөрдү дагы кездешип атты бизге. Анан аларды талдоодо бизде бир кыйынчылыктар жаралып атты. Аларды түшүнүүдө жана аларды этиш болгондугун, же болбосо ал кишинин атыбы же жер суунун атыбы жана башкалары. Саламатсыздарбы? Менин атым Абетова Айдай. Кыргыз-Туркманас университетинин кыргызча-англисче синхрондук котормо бөлүмүнүн 2-курсунун студентимин. Учурда бул корпус деген биздин элибиз үчүн жаңы нерсе болуп саналат дагы. Анан көп ойлойт да, бул корпус деген эмне? Бул электрондук китепканабы же болбосо электрондук сөздүкпү деп. Негизинен бул корпус бул экөөнө тең кирет. Мисалы, илимпоздор же болбосо изилдөөчүлөр буну электрондук китепкана катары колдонсо, ал эми жаңы тил үйрөнүүчүлөр үчүн бул сөздүк болуп саналат. Мына ушул корпуска биз сөздөрдү киргизүүдө биз буга чейин дагы айтылып кетти, аларды энтектейбиз, талдоо жүргүзөбүз деп. Мына ушул талдоо жүргүзүүдө ар кандай процесстер колдонулат. Мисалы, лемматизация, стемминг, токенизация сыяктуу. Алардын бири мен лемматизацияга токтолуп кетсем. Лемматизация бул сөздүн маанисин же болбосо сөздүн негизин, уңгусун контекстке жараша же болбосо анын маанисине жараша бөлүп алган нерсе деп айтсак болот. Башкача айтканда сөздүн уңгусун бөлүп көрсөтөт. Мисалга алсак, бул катты деген сөздү алалы. Бул кыргыз тили негизинен бир эле сөз бир нече маанини билдирет эмеспи? Мисалы, катты деген сөздү талдаганда бул биринчи бизге этиш катары көрсөтсө, ал эми экинчи эле ушул сөздү бул задаточ катары көрсөтүп коет. Эмнеге дегенде, ал ошол сүйлөмдөгү маанисине карайт дагы, мына ошондой нерсени бизге жоопту чыгарып берет да компьютер. Мисалы, бул ал катты жазды десек, задаточ болот дагы, ал китебин катты десек, этиш болуп калат. Ошондой эле бул лемматизация деген эмне деп дагы деле түшүнүксүз болушу мүмкүн. Бул негизинен морфологиялык талоого окшош десек болот. Күнүмдүк турмушубузда биз морфологиялык талдоону көп эле колдонобуз, сөздөрдү уңгу мүчөгө ажыратабыз. Ал эми ошол сөздөрдү талдап, аны корпуска даярдоодо мына ошол морфологиялык талдоону биз лемматизация деп атайбыз дагы. Уңгу сөздү же болбосо сөздүн уңгуга бөлүнүшүн биз лемма деп атасак болот. Албетте, кыргыз тили боюнча көптөгөн изилдөөлөр, илимий диссертациялар жазылып келет. Бирок бүгүнкү ааламдашуу заманында илим дагы санариптештире баштаганына караганда, тил дагы өзүнчө компьютердик технологиянын жардамы менен атайы бир системага киргизилип жатат. Корпустук лингвистикадагы компьютердик технологиялардын жардамы менен лингвистикалык корпустарды же тексттердин корпустарын колдонуунун жана аларды түзүүнүн жалпы принциптерин иштеп чыгуу процесси менен алек болгон лингвистиканын бир бөлүгү болуп саналат. Ал эми белгилүү британдык тил илимпозу Джеффри Личтин корпустук лингвистикага берген аныктамасы мындайча: корпус көптөгөн лингвистикалык изилдөөлөргө негиз болуп бере турган табигый тилдин кубулуштар тууралуу көптөгөн берилиштердин жыйыны. Башынан айта кетсем, негизинен көптөгөн корпустар, дүйнөдөгү корпустар түзүлгөнү менен, алардан түзүлгөнү менен көп адамдардын, мисалы азыр мен жолугуп аткан кыйынчылыктар бул интернеттеги мисалы тексттер жана маалыматтар, анан жана корпус экөөнүн айырмасын айырмалай албай тургандыгы. Айырмасы абдан чоң. Негизинен эмне үчүн дегенде, бул жөн эле интернет булагы эмес, бул тилдик жагынан толугу менен энтектер ыйгарылган, толугу менен кайсы сөз түркүмүнө кирет, кандай грамматикалык өзгөчөлүктөргө ээ болгонун маалыматты камсыздаган интернет булагы болуп эсептелинет, маалымат булагы болуп эсептелинет. Бул жерде мисалы Зарланд университетинин корпустар сайтында Люфтганза кулинардык корпустар бар экен. Мисалы французча, немисче, мисалы салыштырмалуу, мисалы телевидениядагы сериалдардын немис тилинде болгон корпустар бар экен. Андан кийин англис тилиндеги корпустар бар экен. Браун корпусу, америкалык англисче корпусу, Диккенс корпусу бар экен. Жана башка ошол сыяктуу корпустар бар. Анан ошондой эле багы категорияга, кандайдыр бир белгилүү категорияга кире элек корпустардын бири кыргыз тили, аларга дагы жаңы нерсе болду. Ошон үчүн
бизде ошо категорияга кирбеген корпустардын ичинде, көп корпустун ичинде кыргыз корпусу да бар. Анда эмесе бул жерден котормо корпустары, студенттер түзгөн корпустар жана ушунун ичинен сизге экран көрүнүп атабы, кыргыз корпусу мына бул жерде турат. Бул жерде сайтта кыргыз корпусу бар. Бул болсо ошо кыргыз корпусу түзүлгөн дата 18 апрель 2019 жыл. Ачабыз. Биздин алдыбызда мындай суроону киргизүүчү бет чыгат. Бул жерден кыргыз жолсо жалпы универсалдуу дүйнөлүк синтаксистердин белгисин колдонуп же колдонбой туруп анан сөз издесек болот. Мисалы, бул жерден биз азыр кыргыз деген сөздү издеп көрөлү. Кыргыз деген сөз. Кыргыз дейле дагы синтаксисти такыр алып таштайлы. Эмне синтаксис дегенде көп нерселерди, знактарды кошо киргизишибиз керек, символдорду. Анан издөөнү баштадык. Издөөнү баштайбыз. Издөөнү баштаганда, мисалы, биздин сурообуз кыргызда таап бер десек, 590 жолу 12 ар кандай текстте чыгат экен. Жалпысынан кыргыз тилинин корпусунда азырынча миллиондон ашыгыраак сөз бар. Алар 84 ар кандай тексттен чогултулган. Жана кыргыз деген сөздүн жолугу ыктымалы 474 1 миллионго ушундай проценттик соотношениеда менен туура келет экен. Дагы кайсыл тексттерде жолуккандыгы биз бул жерден көрө алабыз. Мисалы Манас эпосунда жана башка текстте ошондо жалпысынан 12 текстте жолукса, мисалы бир эле сүйлөмдү айталы. Кайсы сүйлөмдү алсак, асмандын кыргыз тагдырына болгон сынагына элдин эркине туруштук бере алба. Анан ошол сыяктуу тексттер кетип атат. Мисалы, аргын кыргыз аралаш өзөн бойлой конгондо каракан өтүп дүйнөдөн өрт жана башка ушинтип тексттер уланып кете берет. Эми бул жерден биз айттык го, бизге тилге, кыргыз тилине аны изилдөөгө абдан чоң өзүнүн салымын кошуп атат. Эмне үчүн дегенде, мисалы биз кыргыз деген сөздү курсорду алып келгенде толук маалымат чыгып атат. Кызыл менен көрүп атасыз, бул жерде мисалы кыргыз дейт. Бул аточ жана илик жөндөмөсүндө, зат аточ жөндөмөсүндө деп чыгып берип атат. Ошондой эле анын жанындагы бүтүндөй сүйлөмдөгү сөздөрдүн морфологиялык өзгөчөлүктөрү баары, белгилери кандай белгилер менен белгиленгендиги көрүнүп турат. Бул иштин баарын айта кетчү нерсе бул жерде студенттер тарабынан жасалып чыккан. Кыргыз тил илиминде корпустук лингвистика жаңы тармактардын бири болуп саналат. Биздин өлкөдө бул термин акыркы 2 жылдын ичинде гана жаңы пайда болуп изилденип жатат. Ошондуктан бул тармак боюнча жогорку окуу жайдын тилчилери, студенттери үчүн атайын семинар, конференциялар өткөрүлүп келет. Белгилей кетсек, корпустук лингвистика кыргыз тил илиминде жаңы жана аз изилденген тил парадигмасы болуп саналат. Ал эми бул тармакка байланыштуу илимий эмгектердин саны азыркы учурда жокко эсе. Айта келгенде, бизде Кыргызстанда бул жаңы нерсе болуп атат. Көптөгөн университеттер азырынча кызыгып семинарларды өткөрүп жатышат, чакырып атышат. Анан дагы деле болсо, биз дагы эле башат, кандай десем, алгачкы кадамдарды таштап атабыз. Көптөгөн идеялар бар. Мисалы, ушул кыргыз корпусу боюнча бир жерде бир борбор болсо депчи, жайылтканга, каалаган кишилер, студенттер барып иштеп окуганга, мисалы изилдөөчүлөргө да жакшы мүмкүнчүлүк болуп атпайбы? Мисалы, корпустун негизинде кыргыз тилинин мисалы тилдик өзгөчөлүктөрүн иликтөө. Мейли лексикалык деңгээлдеби, грамматикалык деңгээлдеби, аны изилдөөгө аябай жакшы мүмкүнчүлүктөр болуп атат да. Анан ошондой эле компьютердик жол менен, мисалы, студенттерге тил гана эмес,
компьютерди кошо ала кеткен бир бөлүмдөр болсо деген кыялымда. Мисалы тил комиссиянын президенти Сыртбай Мусаевич менен жолуктук. Ал киши дагы өзүнүн ой пикирин айтып, кандай пландарды түзүп атканы тууралуу дагы көптөгөн кеңештерди айтты. Замира Дербишева бул проект 2014-2020 жылдары тил комиссиясына кирген экен, ошо кыргыз тилинин корпусун түзөлү деп, бирок баягы жолу табылбай жатса керек. Ал эми мындай болсо да биздин азыр мүмкүнчүлүгүбүз жетип калды. Эми бул тилдеги бул тармак дагы өзүнүн ордун кыргыз лингвистикада табат деп ишенем. Ар бир тексттердеги сөзгө формаларды морфологиялык энтектер менен белгилөө, башкача айтканда аларга тек ыйгаруу процесси менен тааныштыруу болуп саналат. Бул процесс көп убакыт жана аракетти талап кылгандыктан ар кандай тилдик маселени чечүүдө ага жараша чечим кабыл алынат. Мындан улам корпустагы сөздөргө энтек ыйгаруу көбүн эсе компьютердин жардамы менен иштелип чыгат. Андыктан бул ишке бир гана тилчи эмес, компьютердик лингвисттер да болушу шарт. Азыркы учурда Айда Аскарбековна менен салыштырма типологиялык англис тилинде макала жазып жатабыз. Ал болсо англис тилинде жазып жатканыбыздын себеби башка чет өлкөдөгүлөрдүн дагы чет өлкөдөгү тилчилердин ошо кыргыз тилине кызыккан тилчилердин кыргыз корпусун карап аны да түшүндүрмө материалдарын берип кетейин деген үмүттөбүз. Ал макалада болсо кыргыз грамматикасынын сөз түркүмдөрү, грамматикалык категориялар, байланыштыргыч сөздөр, менендин ар кандай менен деген байламтанын ар кандай белгилеништери, бардыгынын символдору берилген, алардын чечмелениши, кыргыз тилиндеги аналогдору жана алардын мисалдары берип кетилген. Мисал үчүн ал макалада болсо жаңы терминдер кошулган. Мисал үчүн байланыштыргыч сөз экен, эмес, эле деген байланыштыргыч сөздөр. Булар корпуста копила деп аталат. Ошол макалада да жазылган. Менендин да ар кандай белгилеништери бар. Байламта катары, инструмент катары, мисал үчүн ал балта менен отун жарды десе, менен деген инструмент катары болуп калып атат. Ал эми Актан менен Алина мектепке барды десе, бул жакта байламта болуп жатат да. Ошондой ар кандай белгилеништери, символдору берилген. Биздин изилдөөлөрүбүздө камсыздандырылгандардансыздарбы деген узун сөздү алып, ошону энтектеп көргөнбүз. Контексттин ичинде бул сиздер камсыздандырылгандардансыздарбы деп турат. Бул контекстке жараша уңгу мүчөлөрү негизги маани берүүчү уңгусу леммасы белгиленет. Мисалы үчүн камсыздандыр бул учурда этиш, аркылуу мамиледе. Анан кийин ар бир мүчөсү бөлүнүп, ар бирөөнүн өзгөчөлүктөрү, грамматикалык өзгөчөлүктөрү көрсөтүлүп берилет. Азыркы учурда кыргыз тили иштелип чыга элек тилдердин бири. Анткени биз социалдык тармактарда, интернетте же болбосо облакаларда мисалы кыргыз тилин колдоно албайбыз. Анткени кыргыз тили тааный албайт. Гаджеттерибиз же болбосо интернет тармактары да кыргыз тилин тааный албайт жана биз кыргыз тилин колдоно албагандыктан биз орус тилин колдонобуз ар дайым. Ошондуктан мисалы Google'да дагы же YouTube'да биз өзүбүздүн сөз аркылуу ар кандай элементтерди колдоно албайбыз. Мисалы биз окей Google деп өзүбүздүн талаптарыбызды айта албайбыз, анткени интернет тармактары жана социалдык тармактар кыргыз тилин тааный албайт, анткени кыргыз тили иштелип чыккан эмес. Бирок башка тилдер, мисалы түрк тилдери, англис тили, орус тили, кытай тили, башка тилдер жакшы деңгээлде иштелип чыккандыктан алар биздин сөзүбүздү орусча айтканда речь түшүнө алышат. Ошондуктан биз азыркы учурда корпустун үстүндө иштеп жатабыз жана негизи тил жогорку деңгээлде тилдин системасы иштелип чыгыш керек. Биринчи кол менен иштелип чыккандан кийин биз машинага автоматташтырабыз, санариптештиребиз. Андан кийин
анан машинанын үстүндө да иштеп баштайбыз. Доцент Айда Касиеванын айтымында кыргыз корпусу тил үйрөнүп жаткандарга жана тилде эзилдеп жаткандар үчүн мүмкүнчүлүктү түзүп берүү менен кыргыз тилин санариптештирүү менен аны сактап калуу гана эмес, өнүгүп өстүрүү милдети турат. Кыргыз тилинин тагдыры кандай болот? Аны азыр билесиздер, ар бир мисалы булакты, ар бир нерсени биз издегенде эле интернеттен издейбиз. Ошондуктан тилди азыр цифровизация деп коебуз, жоксо санариптештирүү жолу менен тилди сактап калуу кандай азыркы учурда. Негизи бул биринчи корпус түзүүнүн биринчи максаты. Айта кетсек, азыркы тапта жаңы түзүлгөн кыргыз корпусу оңдоп түзөө, толуктоо иштеринин алкагында турат. Андыктан бардык тармактарга, ошол эле медицина, экономика, маданият жана башка тармактарга тиешелүү сөздөргө тек ыйгаруу көп убакытты талап кылат. Бул биз көрсөтүп жаткан изилдөө иштери кыргыз тилинин корпустук лингвистикасынын баштапкы баскычы.